Беті-бетіме тиген туғаныма барқым жоқ. Global Amir каналындағы бүгінгі шығарылышыбыз Украинадағы соғыш себептері жана кесепеттери деп аталат, немесе киришели. 2022 жылдың 24 февралында орус аскерлери, туурасы Россия Федерациясынын аскерлери Украинанын чегарасын бузуп, Украинага басып киргенде, ошол күнү Путин жасаган кайрылуусунда согушту баштоо себебин мындай түшүндүргөн. НАТО биздин чегарага жакындап келе жатат. Украинадагы бийлик неонацисттик бийлик. Донбасстагы орустарды, орус тилдүү калкты 8 жылдан бери геноцид кылууда, тамыр курут кылууда. Муну токтотуу керек. Мына ошол үчүн ал бийликти алмаштыруу керек. Неонацисттерди, бендерчилерди жок кылуу керек. НАТО бизге Украина НАТОго кошулбайт деген тилкат бериш керек, гарантия, кепилдик бериш керек. Маселени ушундай койгон Владимир Путин. Мына андан бери 3 жылдан көп убакыт өттү. Кандай болду? Эмне үчүн согуш жүрүп атат? Эмне үчүн согуш башталды? Бул маселе кимди болсо да ойлонтот. Менин баамымда бул согушту баштоого биринчиден Россиянын Украинага стратегиялык жактан, анан тарыхый цивилизациялык жактан өтө чоң маани бергени. Расмий Киевдин батышка ык коюусу, ошого багыт ала баштаганы. Андан кийин 2014 жылкы төңкөрүштөн кийин Янукович, мыйзамдуу шайланган президент Янукович төңкөрүлгөндөн кийин кутумдун негизинде Москванын Украинага болгон таасиринин төмөндөшү Россиянын Украинага басып киришине өбөлгө түздү. Анын ар биринин себептерине эми токтолоюн. Стратегиялык жактагы мааниси дегеним, Украина менен Россиянын чегарасы 2250 чакырымды түзөт. Анын 1926 чакырымы кургак менен өтөт, ал эми 320 чакырымы деңиз аркылуу, Азов жана Кара деңиздерден өтөт. Анан цивилизациялык, тарыхый жактан чоң маани берүүсү дедим. Ага өткөндөн мурда экономикалык маанисине да токтоло кетейин. Украина Россиядан газдын 80%-ын алат. Мунайдын 90%-ын алып турган. Жыгачтын 60%-ын, целлюлозанын 80%-ын алып турган. Ядролук же атомдук электростанцияларына отунду, байытылган уранды дагы Россиядан алып турган. Эгерде Украина батышка башын буруп кете турган болсо бирөтөлө, Россия ушундай чоң маанилүү экономикалык кардарын же өнөктөшүн жоготмок. Бул стратегиялык жактан, стратегиялык деген экономикалык жактан абдан маанилүү эле. Экинчиден, тарыхый цивилизациялык жактан Россия Украинага канчалык чоң маани бергенин түшүнүү үчүн менин оюмча биз тарыхый рекурс жасашыбыз керек да. 1653 жылы Гетман Богдан Хмельницкий Москвадагы орус падышасына кайрылып, бизди Польша падышалыгынын, Осман падышалыгынын жапырыктарынан коргонуу үчүн өзүңүздүн канат астыңызга алыңыз, өзүңүздүн букаралыгыңызга алыңыз деп кайрылат. 1 жылдан кийин 1654 жылы орус падышасы Украинаны канат астына алат. Мына ошондон баштап Украина Россиянын курамында болот, Россиянын букаралыгында болот. 1917 жылкы революциядан кийин Украина өзүнчө мамлекет болуп түзүлүүсүнө биринчи жолу мүмкүнчүлүк болот. Ооба, алара дегенде Азербайжан сыңары, Грузия сыңары эле өз алдынча эгемен мамлекет болобуз деп ойлогон. Бирок Кызыл армиянын запкысы менен дейбизби, күчү мененби Украина кийин анан тең укуктуу 15 республиканын бири болуп калды. Бирок ошентсе дагы орус калкы Украин туугандарына артыкчылык берди. 1945 жылкы
Atamekendик soğuş deyisizlerbi je Ekinci Dünyölük Soğuştan keyin Stalindin ıklası menen Ukraina jana Belarusiya Ulutlar Uyumunun müçösü bolup kalışat. Stalin kantip bulu iki respublikany ötkördi. Sebäbi soğuştun jeňүүçüsü katary öz şartyn taňylagan dese bolat da. Oşonda Truman bizde 50 ştat bar. Al kezde 50 bile 49 bile. Anın bary ötüş gerek. Anda silerde bola turgan bolsa deyt. Stalin atygül 15 respublikadagy SSR'ge kirgen oşoga müçe bolsun, oňga müçe bolsun deyt. 89-njy ýyly 91-nji Sowet hökümeti kulaganга çeyin oşonda soğuştan keyin 45-nji ýyldan başlap Ukraina ekonomikasyna Rossiya devi Moskva ayrıkça köp artıkçılık bergen. Şol üçin öte çoň zavodlar, misaly Yuzmash raketalarda çıkargan motor Sich dagı bulda askeri jaktan abdan maňyly. Muna uşul iki zavoddu önügüsüne öte köp akça koşuş. Rossiyany kanday önüktürse andan da özgöçe önüktürgen ekonomikasyna büdjetinin 18%ga jakyny soğuştan keyin Moskva berip turgan. Bul jerde jalgyz ele Ukrainany aýta ketmeşibiz gerek. Esiňizlerge salyp goýun 89-njy ýyl SSR kyragynga çeyin. Eki gana respublika Moskvadan büdjetden dotasiýa algan emes. Bul Rossiya, RSFSR, Belarus ököbi. Kırgızstanda alyp turgan. Demi 91-nji ýyly Ukraina, Rossiya, Belarus'tan liderleri SSR'de tarkatıp koygandan keyin anan akırındap Ukraina batışka bagyt alat. Oşol mezgilge Ukraina'nın jetekçiligi al kezde azır aýtyp ötken Yuzmash'tan gene murdaky başky direktory Leonid Kuchma 1994-njy ýyly atomdyk bombadan baş tartat. Ukraina'da da Ukraina'nın territoriýasynda da ýadroluk kurallar bar bolçu. Oşonda Leonid Kuchmany Fransiýanyň prezidenti Jacques Chirac menen kezdeşkende aýdypdyr. Oğlum sen emne kıldın? Emi seni menen hiç kim hesepleşmeyik. Biz kepil öttük. Fransiya, Britanya, Rossiya Federasyası, Amerika Koşmuş Ştatları. Biroq siler menen hiç kim hesepleşmeyik. Sen kuralsız kaldın deydi. Muну Kuchma keyin ökünүү menen eskeri oturat. Rossiya adegende Eltsin'den tuşunda NATO'nu ança dele düşman katarı körgön emes. Eltsin 1993-njy ýyly prezident Clintonga жазган katında Çygyş Ýewropa өлkelörünün NATO'ga koşulusy menen alyans tez ele avtomatlyk türde Rossiya Federasyasına artyn salyp kalbaýt. Biroq bizdegi gowumduk pikirdi eski alşyňyzlar kerek. 1997-nji ýyly bolsa Rossiya NATO ortasyndagı atayın ak kol koýulat. Özara hareketlenүү, hyzmatdaşуу boýunça. Muna oşol akta aýtylat. Rossiya jana NATO bir-birini düşman dep sanabaýt deyt. Putin dagı biýlikke kelgenden keyin anda dagı NATO koşuluu niýeti bar ekenine bir misal aýta keteýin. NATO'nun generaldyk sekretary oşol kezdegi Robertson Britaniýalyk. Keyin 18-nji we 19-njy ýyly çykkan eskerүүsünde Putin bizge maga gaýrylyp deyt. Bizdi da NATO'ga kabul algıla deyt. Biroq emne üçin oşol uçurda Robertson je başka NATO batış өлkelöri Rossiýany kegile kabul alaýly dep süýünüp al jönçe dokumentlerdi daýardap başkany kılgan emes. Biroq başka Çygyş Ýewropa өлkelörüni kabul alganda aldyn ala jaraýan kılıp, alарды daýardоо jürgeni jönünde maglumat karajatlarynda jarýalanyp turbady bile. Putin dele özü dele bul jönünde ozanyp aýtkandary bar. NATO keňeýdi. Aga Çekiýa, Polşa, Vengriýa ötdü. Anda Rossiýa kynk etmedi. Biroq 2004-njy ýyly NATO dagı keňeýdi. Anda
Балтика өлкөлөрү Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Словения, Румыния, Болгария өткөндөн кийин Россия ойлоно баштады. Ой, каяка карап келе жатат, бизге жакын келе жатат деп. Мына ошондуктан 2007-жылы Путин аргасы кеткенден Мюнхендеги конференцияда силер өзүңөр бир жактан таңуулабагыла. Бүгүн мынакей Американын бардык жактан анын экономикада болобу, саясатта болобу, гуманитардык тармакта болобу, бардыгында өзүнүкүн таңуулап атат. Эл аралык нормалардын, укуктук нормалардын принциптери аткарылбай атат. Ушундай деп ызы чууга түшүп каттуу сөз сөйлөйт. Муну бүгүн батыш маалымат каражаттарын кунт коюп карасаңыз, анда Путиндин сөзүнө көп токтолушпайт. Себеби ал жерде батыштын быкындан алган бир топ кептер айтылган расында эле. 2014-жылы Янукович бийликтен оодарылды. Мына ошондо 13-жыл болсо керек, Виктория Нуланд мамлекеттик катчынын, Американын тышкы иштер министринин орун басарларынын биринин айтканы бар. Биз Украинада демократияны орнотууга $5,1 миллиард жумшадык. Ал акчалар албетте аскерий кызматташууга, башка иштерге берилген, бирок идеологиялык тармакка, маалымат каражаттарын колдоого, жаш лидерлер менен алмашууга, Америкага барып келүүгө, Европа менен жакындатууга, ошентип европалык баалуулуктарды, демократиялык баалуулуктарды, артыкчылыктарын жараян кылганга да пайдаланылган. Бейөкмөттүк уюмдарга мына ошонун бардыгынын натыйжасында, албетте ал канчалык салым кошконун айтуу мүмкүн эмес. Бирок эгерде Россиянын экономикасы батыштыкындай жакшы өнүгүп, Россияда батыштыкындай демократия орной турган болсо, Украинанын ошол кездеги жетекчилиги албетте Россиянын этегин кармамак. Бирок андай болгон жок. Анткени батыштан Россия көп жагынан артта калды эле. Буга байланыштуу дагы бир мисалга токтоло кетейин. Чехиялык белгилүү художник Альфонс Муха Москвага келет. Ал кезде Чехияда аябай славянофилдик, славян элдери бирдиктүү бололу. Бирдиктүү болсо өнүгөт, күчтүү болот. Кимдин этегин кармаш керек? Кимди пир тутуш керек дегенде, Россияны пир тутуш керек дешкен. Себеби Россия биринчи дүйнөлүк согушка чейин Европадагы эң күчтүү мамлекеттердин бири эле. 1812-жылы Парижге орус аскеринин буту баскан. Анан Альфонс Муха Москвага келгенде көрсө, ал ойлогондой эмес экен. Орустардын байлары, ак сөөктөрү гана европалыктарча кийинеткен, калгандары жөнөкөй. Москвада кызыл аянтта бутуна жана чаарык эмес, баягы чулгоосун ороп, калош менен жүргөн мужиктерди көрөт. Анын сүрөттөрү да бар. Ошондон кийин ал келет, биз жаңылыш экенбиз, биз батышка багыт алыш экенбиз, керек экен дейт. Мына көрбөйсүзбү, элдин жетишкендиги кандай таасир этет. Эми 14-жылдан кийин билесиздер, кырдаал тез өнүгүп кетти. Эмне болду? Донбасста салгылашты козголоңчулар менен, орус тилдүү козголоңчулар менен орус тилдүү калк көтөрүлүп чыкты. Украина аскерлери менен кагылышып, алар каттуу кан төгүү болгондон кийин кайрылышты Орусияга. Орусия аскерлерин киргизди дагы, ал козголоңчулардын аскерлерин тез эле аскерий тартипке өткөрдү. Мына ошондо 8 жылга согуш уланды. Бул айтып атканы. Ал ортодо Минск 2 келишими түзүлдү. Ал келишим боюнча президент Порошенко кол койгон келишим боюнча ал жерде жок дегенде Донбасс, Луганск облустарында автономиялык укук берилиш керек эле. Аларга ал түгүл келечекте мүмкүнчүлүк болсо референдум өткөрүп Россиянын курамынан чыгып кетиш керек эле. Анын алдында албетте билесиздер, Крымды аскер киргизип туруп, десантчы аскерлерди киргизип, референдум өткөрүп туруп, элдин көпчүлүгү 96% болуш керек, референдум өткөрүп кошуп алган болчу. Жанагы 14-жылкы согуштан кийин Луганск жана Донбасс, Донецк облустары өзүн элдик республика деп жарыялап, Украина 33% территориясынан, ошол эки облустун 33% территориясынан айрылган болчу. Мына
Ушул жагдайда акырындап батыштагы Украинаны куралдандырууну күчөттү. Акырын ал жерде аскерий жардам берди. Москва ошентип Донецк элдик республикасы менен Луганск элдик республикасында аскерий кеңешчилерди, саясий кеңешчилерди жиберди дагы негизинен ал өзүнүн сателлитине айландырды. А батышта карап турган жок. Киев менен НАТО кызматташууну күчөтөт. 2016 жылы Яворов деп Киевтин астындагы аскерий борбордо НАТОнун аскерлеринин жетекчилиги астында бир жылда 6-7 батальон, 4000ден ашык аскер машыгуудан өткөрүлө баштады. Украинанын аскерий тактикасы, куралдары НАТОнун стандартына жакындатыла баштады. Ооба, муну Москва тынч карап турбады. Ал да даярдана баштады. Минск 2 келишими бул Украинага куралданууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн эле түзүлгөн. Германиянын экс-канцлери Ангела Меркель кечээ кийин кабыл алды. Көрсө, Батыш Европа өлкөлөрүндө, биринчи кезекте чоң өлкөлөрүндө бул согушту Россия менен Украинанын ортосундагы согуш уланат. Анан көрө жатарбыз деген ниет болгонун Ангела Меркелдин жанагы мойнуна алган билдирүүсү тастыктайт. Россия 2020 жылга Украинанын чек арасына 80 миңден 100 миңге чейин аскер апарып койду. Ошондон кийин Украина менен Британиянын ортосунда 7 миллиард фунт стерлингке, бул эми 10 миллиард доллардан көп акчага, аскерий техникалык куралдар менен жабдуу, ок дары берүү боюнча меморандумга кол коюлду. Мына ошентип эки тарап тең кылычын курчута баштайт. Анан 2021 жылдын декабрь айында Москва НАТОго кат жиберет. Украина НАТОго өтпөйт деген кепилдик бергиле. НАТОнун аскерлери Украинага кирбесин жана өзүнүн аскерий инфраструктурасын чыгыш Европадан артка тартып кетсин деген. Бул шартты албетте НАТО аткарбайт эле. Анан кийин мына ушул негизги себептери Россиянын Украинага каршы баштаган согушунун. Бети бетиме тийген тууганыма баркым жок. Украинанын баркы Орусияга жок, Орусиянын баркы Украинага жок. Ошондой абалга барып, анан согуш башталды. Бар болуңуздар, элибизде тынчтык болсун.